Ошентип 5-май күнү Муктарды жерге берип топурак салып кайттык. Эмне үчүн маңдайымда турганда Муктар менен кенен сүйлөшүп албадым деп кейим. Бирок эмнени сүйлөшөт элем? Бизнестиби? Саясаттыбы? Менин бул экөө менен тең ымалам болбогон соң, бул экөөнө менин тишим өтпөгөн соң, аны менен кантип сүйлөшөт элем? Акыркы күндөрү Мелис экөө аябай ынак болуп кеткен. Бир жолу биздин ат башчылыктар өтө эле тырышкан честныйлыгынан гестапо деп атап алган Абдылда эки аялы бар кишилерди да эске алсаңар болбойбу? Өзүңөр деле ойлой бербей деп калды эле раматлык Мелис. Абдылда аке, жөн отуруңузчу. Бул жерде 2 катындуулар тургай, 3 катындуулар деле унчукпай олтурабыз дегенде Муктар жаркылдап каткырып жиберген. Көрсө Мелис бул дүйнөдө 2 аял алган жалгыз эле сен эмес, сенден көп аялы бар Муктар экөөбүз деле унчукпай олтурабыз деген турбайбы? Учурунда депутат болом деп жаңы конуштардан кимдир гана элдин добушун сураган жок. Бирок эл алардын бирин да Муктарды жакшы көргөндөй жакшы көргөн эмес эле. 19-кылымдагы заманчы казак акындарынын ири өкүлү Мурат акын өлүм жөнүндө минтип ырдаптыр. Ушул жашка келгенче укмуштун баарын көргөмүн, өзүм көргөн өмүрдө өлбөй турган жандыкты өмүрүмдө көрбөдүм. Учуп жүрүп кутулса шумкар өлбөй калбайбы? Качып жүрүп кутулса тулпар өлбөй калбайбы? Сүзүп жүрүп кутулса балык өлбөй калбайбы? Агып жүрүп кутулса арык өлбөй калбайбы? 18 миң ааламды жалгыз өзү бийлеген, жан жаныбар чөп чардын жасатына тийбеген, курт кумурска тикендин тили менен сүйлөгөн, капаска салып шайтанды кайгырып мунга күйбөгөн пайгамбардын пашасы Сулайман өлбөй калбайбы? Тегеренип жөтөлсө тыңдаймын деген тың чөлгөн, ылайык сөзүн айта албай ырдаймын деген ыр чөлгөн, алыстан келип атайы сындаймын деген сын чөлгөн, баатырды өлбөс жаратса, арстан мүнөс албарс көз, манас өлбөй калбайбы деп келип, билгеним жалган болбосо, берекелүү жер өлбөйт, укмуштун баарын жомоктоп учуп жүргөн жел өлбөйт, 1000 жылдап өмүр сүрсө да бирдиги бар эл өлбөйт, элдин туусун көтөргөн арбагы бийик ар качан абалтан бери эр өлбөйт деген экен. Акыркы жылдары Муктар ошол биримдикти адегенде ат башчылыктардын, теңир тоолуктардын биримдигинен баштап, өзү негиздеген замандаш аркылуу кыргыз элин бириктиргиси келди эле. Муктар ошол биримдикке жетүүгө аз калган. Аны барган сайын жакшы көргөндөр көбөйүп, жаман көргөндөр азайып бараткан. Ал акыркы кездери бүт кыргызга алынып, периштедей жаркылдап, сулуу болуп кеткен. Ушунусу бекер болуп, ага көз тийди окшобойбу? Көзгө түшө бербей жүрсө болбойт беле деп ойлоп, анан саясатка аттанган киши да көзгө түшпөй жүрчү беле? Ажал келгенде алам дегенин албай койбойт турбайбы деп Кудайдан кечирим сурадым. Таза жан эле. Балким Кудай Таала аны биздин арамдыкка, биздин ыпластыкка толгон өлкөбүзгө ыраа көрбөй. Силер кыргыздар буга чейин кимдерди гана бускан жоксуңар, кимдерди гана булгаган жоксуңар, кимдерди гана алдаган жоксуңар. Эми Муктарды бузуп, Муктарды булгап, Муктарды алдагыңар келип атабы деп таптаза бойдон алып кете бердиби деп да ойлоп кетем. Замандаштын офисине келип кетпейсизби дешет кээде. Муктар жок. Кимге барам дейт. Мелис. Ала дегенде КТРда ленчи жаш кеситинде калем кайрап, тыңдыгынан агесте кыргыздарды оңойлтоң эле ишке ала койбогон орус тилдүү комсомолец Киргизия кеситине жөн кабарчы эмес, болгондо да жооптуу катчы болуп иштеп, андан түз эле СК комсомолдун сектор башчылыгына чейин өсүп барган. Мелис бийликтеги кандын даамын биринчи жолу ушул комсомолдон таткан. Спортко жеңишке эрежеге, күрөш менен мушташтын ыкмаларына таянып жетсе, саясатта жеңишке ыйманга же мыйзамга эмес, жалган убадага, байлык менен бийликке, карандай калпка таянып жеткен жанды көп көрдүм. Мындай адамдар көп саясатчылардын биринде эле жеңишке жетиш үчүн керек болсо эң жакын деген санаалашында оңуту келе калса жырткычтай тытып, экинчи тургуз кылып жанчып, тарпын тепсеп баса бергенден аянбайт да, уялбайт да экен. Мелистин мээсинин сейфинде дайыма италиялык саясий ойчул, мамлекет башкарам дегендердин намаз китебине айланган Макиавеллинин өкүмдар деп аталган китеби. Анын ичиндеги зарыл болгондо сатылып да, сатып алганга да, зарыл болгондо адамга да, айбанга да, зарыл болгондо арстанга да, түлкүгө да айланганга даяр тур. Максатыңа жетиш үчүн ар кандай ыпылас, ыймансыз жолду баскандан тартынба деген насааттары сакталып тургучу.
Дээринде Кашкөй дайыма эски нерсени бузуп ыргытып, жаңысын жасаганды жакшы көргөн Мелис авантюристтик оюн жүзөгө ушул жерден ашырган. Ал Чаламандын чак түшүндө өмүр бою комсомолдун борбордук комитетинин барабанын кага берип, ляппай болуп бүткөн, анын кол бала кесине айланган Ленчил жаштын башкы редакторлугун калайык калкты каратып туруп түндүктөн түшүп келип тартып алган. Тартып алганда да жаңы заман келатканын, ал жөн эле келбей, алай дүлөй менен келатканын же такыр эле сезбеген, же сезсе да кокус алай дүлөй болгон күндө да ал баары бир СКнын гана буйругу менен болот деп ойлогон. Ойлоп эле тим болбой партиянын селдесин башынан түшүрбөй, теспесин тартып, намазын окуп, партиянын шарияты менен жашап көнгөн, партиянын абийири жана ар намысы болгон Агестеги гезит редакторунун жаш, бирок айласыз ыкшоо, жаңыга жабыша калганды билбеген ийкемсиз командасынан тартып алды. Комсомолдун чукул жыйналган республикалык уюштуруу жыйынында Мелис олтургандардын оозун ачырып, Жалалабадта төрөлгөндүгүн тастыктаган паспортун алып чыгып көрсөткөн. Бийлик дегенде эки бөлүнүп көнгөн бир кыргыздын улаңгыстары уудуу түшүп, айрыкча Мелистин Жалалабадтык паспортуна демигип алган түштүктүк жаштар өз балабыз турбай булап түп көтөрүп Мелисти колдоп чыга беришкен. Эгер Тогуз-Торо району ошондо Жалалабадтык эмес, мурдагыдай Нарын облусунда болгондо эмне болот эле? Түштүктөн келген жаштар добушун Мелиске берет беле? Авантюрист Мелис жеңишке ушундай жол менен жеткен. Раматылык Брежнев токтоп турган поездду шакылдап жүрүп баратат деп ишендиргенине карабастан, Советтик Кыргызстан менен Ленчил жаш кесиптери токтоп калган саатка окшоп, убакыт, мезгил дегендер эми алар менен эсептешпей калганын, заман эми алардын жезнай жебейлери менен өлчөнбөй калганын, коммунисттик системанын күнү бүтүп калганын Мелис эң сонун билген. Ал жаркылдаган өңү менен далайлардын ишенимине кирген, жакын болуп, дос болуп туруп оюн ишке ашырган. Анын саясий туюму ошо кезде эле укмуш болчу. Редактор болуп барары менен Ленчил жаштын бир кылымдан бери келаткан атын жаштык жарчысы деп өзгөрттү. Гезитке Кыргыздын таланттуу жазуучусу Кубат аке Жусупалиевдин башкалардыкына окшобогон жупуну, жылаңбаш, жылаңайлак сөзүн эле эмес өзүн да алып кирди. Жалаң КПСС менен башталып, КПСС менен бүткөн тажатма сүйлөмдөр араң эле тургандыктан казыгын үзө чуркап, чынжырынан бошонгон итке окшоп ыймандын да, гезиттин да алкагынан чыгып кетти. Биз да чыгып кеттик. Бир карасаң ага дейре жогору жактын гана айткан дегендери менен ойлонгон биздейлерге айтам дегендин баарын ачык айткансыган, жазам дегендин баарын ачык жазгансыган, демократиялык эркиндик дегендин катарында болуу сыймык болгон. Көрсө ылгабай, тандабай жазгандарыбыздын баарын сөз эркиндиги, ой эркиндиги, демократия деп түшүнүп, эгемендиктин эйфориясына өрөп күйгөн жаныбыз улут катары уюп бүтпөй калган элибиздин угутун кайрадан ириткен, нарк населин тебелеп тепсеген, салт санаасын бузуп жок кылгысы келген уятсыз, ыймансыз, жангечти коомду көздөй жетеленип баратканыбызды чынында билген эмес экенбиз. Жаштык жарчысынын жазуу стили, жаңычылдыгы далайдын акыресин эңги-деңги кылды. Бир карасаң жазгандары жугумдуу, калкка жакын, жайылып жүргөн уйдай, багылып жүргөн койдой, басып жүргөн жолдой жөп жөнөкөй көрүнүп, куру чечендерди кумарлантып, чаар баштарды чаңытып туруп алды. Ошондо мен деле жазсам болот турбайбы деп делбетап болгондордун көбү авторго айланып, жазып да, басылып да чыгып жатты. Көбү Кубат акенин жазганындай жазам деп, анын түбүн эмес, үстүнө ээрчип кетип келесоо болду. Көбү ушул күнгө чейин өздөрүн таба албай, жазган чыгармаларынын кулагынан Кубат акенин биркасы көрүнүп келесоо болуп жүрөт. Мелис болсо гезит окуганды жакшы көргөн кыргыздарды жинди кылыш үчүн кээде жиндиканага жатып чыккандардын жазгандарында ылгабай гезитке баса берди. Бир карасаң бүтүндөй гезит жиндиканага айланып, баарыбыз жинди болуп, ошол жиндикана гезиттин жиндилеринин башында баш жинди Мелис өзү тургансып да сезилип кетер эле. Мелис ошентип оозун Кубат аке менен ачып алгандан кийин окурмандын мээсин акыл эс менен чайкаган Салижан Жигитовду, Эсенбай Нурушевду, чоюн алып Өмүралиевди алып келди. Салижан менен Эсенбайдын интеллектуалдуу, жубардай жуулуп чайкалган аналитикалык макалалары менен чоюндун жаа бербей ашынган фантазиясынан чыккан Карагытай макалаларын эң керектүү учурда пайдаланды. Мелис эшикте эмне болуп жатканын түшүнбөй, биздин бала кесибиздеги сыя соргучтай болуп гезит бетине эмне тамса тамгасын да, тагын да калтырбай соруп алып турган карапайым окурманга заман кайда баратканын түшүндүрүп бергенди мындай кой. Өзүлөрү да жакшылап түшүнө элек,
Бирок акыл үйрөткөндү аябай жакшы көргөн биз өңдүү журналисттердин макалаларын бир казанга кайнатып, бир чарага жууруп, бир кесипте бышырып туруп окурмандарга, ымыркай балага буламык жегискендей жегисип турду. Мелис эски доор менен туулуп, жаңы доор менен өстү. Ал бала чагында укмуштай таланттуу жазуучу болгусу келген. Жазып да көрдү. Жазганынын аягына чыккан жок. Ал анан КТР аркылуу Кыргыздын сулуу кызы Бибикан Досалиева менен жаштардын теле берүүсүн алып барып жүрдү. Жаркылдап жакшы алып барышты. Мелис көбүрөөт орустун атактуу кино режиссеру Тарковский болгусу келген эңсөөсү ишке ашпай калганына арман кылчу. Кокусал кино өнөрүн көздөй кеткенде деле сөзсүз бир балянын ичине чыгат болчу. Бир тарапты суктанткан, бир тарапты кыжырданткан авантюралык бир чоң эмгек жаратмак. Бул кыялы ишке ашпаганда өжөр жана өзүмчүл Мелис күчүн кесиптен чыгарды. Адегенде кесит аркылуу Кыргыздын аң сезимин өзүнө бурууну гана көздөгөн. Буруп алгандан кийин кесит менен керек болсо бийликти чөгөлөтсө болорун. Керек болсо кесит менен бийликти тебелетсе болорун. Чымын эле эмес адам өлтүрсө болорун. Кесит менен байыса да болорун. Кеситке этел оробостон оторосо да болорун түшүндү. Түшүнөрү менен ал авантюристтик таланты менен асабаны ар кандай саясий максаттарга шаты кылып пайдаланды. Биз ошол Мелис жасаган шатынын балек жыгаштары болуп, көпкө дейре сынбай, тешилбей, жешилбей ага кызмат кылып, элдин бир тарабына жакшы көрүнсөк, бир тарабына жаман көрүнүп, бардык азап тозогуна чыдап бердик. Бирок бирибиз да Мелисти саткан жокпуз. Кудай адамдарды топурактан жасаган сыяктуу, Мелис да кесипти олтуруп алып досторунан саясатчыларды жасады. Алардын баарын асаба аркылуу жерге сууга тийгизбей мактай берип, сүрөттөрү менен кесипке кайта-кайта чаптай берип, кайта-кайта жаза берип, аларды элеңсеген геройлорго, каржалган калктын Робин Гудтарына айлантып жиберди. Ага чейин иштеген иштеринде бири азыраак, экинчиси андан да азыраак, үчүнчүсү бирөөлөр такыр эле аты жыты жок Дооронбек Садырбаевдин, Адахан Мадумаровдун, Феликс Куловдун, Данияр Үсеновдун, Өмүрбек Текебаевдин, Темир Сариевдин, Кубатбек Байболовдун, Өмүрбек Субаналиевдин, Үзөңгү куштан кийин бийлик өзүнөн өзү баатыр кылып салган Азимбек Бекназаровдун жана башкалардын даңктуу образдарын өз кесити аркылуу Мелис жаратты. Жалган атак даңк чыгаруу жагынан асаба кести, ошол кестеги кыргыз тилдүү кеситтердин баарынан ашып түшкөнүн бүгүн кудурети күчтүү Кудай да тана албайт. Мелис бара-бара өзү да саясатчыга айланып, саясатчыларды бала бакчанын гүлтүктө олтурган балдарындай олтурган жеринен ыйлатып, олтурган жеринен ырдатып, олтурган жеринен ойнотуп калган даражага чейин өсүп жеткен. Эмне жазса эле чын деп ишене берген байо, момун кыргыздарда эле кесиптин азабын кийин биз да тарттык. Биз өңдүү жалган чынды урдуруп жазганды жакшы көргөн, кесит жасагычтарга ишенген окурман да тартты. Мелистин бир мыкты сапаты кол алдындагыларды эч качан аны жаз, муну жаз деп кыйнаган жан эмес болчу. Кабарчыларга ал толук эркиндик берген. Биз эмне жазгыбыз келсе ошону жазчубуз. Ал турга эчен курдай Мелистин өзүн да шыбап жазган учурларыбыз болгон. Мелис муну 3 сан өткөндөн кийин көрүп калып, токтотпойсузбу Шаке, кечке эле жаза бересизби деген. Бирөөнүн кыжырына тийген кандай болот экен деп тамашалагам. Чындап келсе өзү кожоюндук кылган кеситке өзүн шыбап жаздырган редактор биздин Кыргызда жалгыз Мелис гана болсо керек деп ойлойм. Асабадагы дешти, дейт деген кептер бар. Ишенимдүү булактарыбыз кабарлагандай деген митайым, анткор саптар алгач ошондо пайда болгон. Бул өңдүү ыкмалар бир чети бийликтин басма сөздү баса калмай кысымынан сактануунун жан айласы болсо, бир чети так ушундайлар бара-бара божомол дөдөмөлгө таянып жасылган, анча так эмес, күмөндүү фактылардын андан ары таралышына шарт түзүү менен акырындап басма сөз бетиндеги ушак айыңды, калпты, жалган жалааны көздөй жол ачканында тана албайбыз. Бирок асабанын көп ушактары чындыкка негизделген ушактар эле. Биздин ушактар акыры бир жумадан кийин, бир айдан кийин чын чыккан учурлар көп болгон. Ак үйдүн мындай ушактарын ошол эле Ак үйдүн өзүндө иштегендер. Акаев менен Акаевага жата калып кошмат кылып жүргөндөр Мелиске өстөрү жеткирип, телефон аркылуу тынбай шыбырап турган. Агенттери аркылуу Мелиске тынбай ташып келип турган. Мындай ушактарды көбүнчө Мелис өзү жазчу. Анан Мамат жазчу. Мамат жарыённый фактыларды Курманбек Бакиевден алып келчү. Жолдошбек Мелисти туурай коем деп оозунан чалынып жыгылып тил уккан учурлары арбын болгон. Анын карандай кара шагылдан турган бир макаласына мен да битум аралаштырып ийип, Бишкек шаарынын ошо кестеги башкы прокурору Марат Кенжеакуновдун каарына калып, өкөбүздү түрмөгө кеңсесинен эле кесип жиберем деп күпүлдөгөн сайын
Жокемдин эки көзү энесинен ажыраганы калган ботонун көзүндөй жалжылдап, мен анам Марат акенин Тиян Шандык моңолдор экенин билип алып, ортого бүтүндөй нарындын кашкыларын салып жатып аман калганыбызды айта кетпесем болбос. Мелис таланттуулардын ташын тоону көздөй томолотконду мыкты билчү. Ага дейре Кыргызстан маданиятында, андан кийин Жазуучулар союзунун катчысы Асан Жакшылыковдун жанында анын кара чечекей жардамчысы болуп жүргөн Алым Токтомушевду ал Асабадагы жалаң саясат жана экономика жаатын жазган, жазып эле тим болбой иче карын аңтарып, дарт данегинен бери иликтеп, жиликтеп жазган бирден бир журналистке айландырып тынган. Адегенде моюн толгоп, анан макул болбогондо айла жоктугунан китепканага барып, саясат, экономика деген кандай жазыларын, оппозициялык макала деген кандай жасаларын орус кесиптеринен такай үйрөнүп турган ал экен күнгө салса күнгө, ташка салса ташка чуркаган Толубайдын чаары күлүгүнө окшоп алдыга ат салбаган бойдон кетти. Баарыбыз да эле Алым да жумрай журтка Асаба аркылуу таанылды. Кийин көп окуп, көп ойлонгон бирөө Алым Токтомушевдун адабияттагы жазгандарына караганда саясат, экономика жаатындагы жазгандары алда канча таасирдүү, алда канча ынанымдуу, жакшы чыгаарын айтып мактаганын билем. Мелис кесиби сүрөтчү Төлөгөн Каркеевди ишке алып, сүрөт да тарт, бирок сөзүн да жаз деп калем карматып жүрүп Ким Байкеге чейин жеткирди. Айтылуу Касымбеков атактуу сынган кылычтын Төлөгөнүнө айланса, Айтыл элек Каркеев атактуу калькулятордун Төлөгөнүнө айланды. Касымбеков Төлөгөндү сынган кылыч төрөсө, Каркеев Төлөгөндү Мелистин көрөгөч көсөмдүгү төрөгөн. Билимди мага окшоп өзүбүздүн эле сансыз байдан албай, Москведен алган, алып эле тим болбой диссертациясын Москведен жактаган Үсөн Касыбеков да ошол жылдары бизди иштеп калды. Ал орношо элек жатып эле, мен силерге окшоп керейлик кечки үстөлгө олтуруп көнгөн киши эмесмин. Так, жазчумду үйдөн жазам да ап келип таштап кетип турам. Так. Анан мен кандай жазсам эч жерин оңдобой, кандай көлөмдө жазсам эч жерин кыскартпай, дал ошондой басасыңар. Так, деген шарттарды койду да. Сол колу менен тамекисин оозуна салып, оң колу менен буудайын немис комбайны менен дурус чабылган аңыстай тегерек тегистилген сакалын сылап туруп басып кетти. Үсөндүкүндөй деңгээли жогору, аналитикалык билимдүү макалалар бизге аба менен суудай керек эле. Алга чап келгендеринин бир да жерин оңдобой, кыскартпай, айткан дегениндей жарыялап жүрдүк. Бирок Гезит деген журнал болбогондон кийин жактайга байланыштуу оңдобой да, кыскартпай да койгонго болмок эмес. Аныкын көбүнчө мен карап, мен кыскартчумун. Кыргыз филологиясынын илимпосу Үсөн Касыбеков Черткевич, мен орус филологиясынын илимпосу, орус элине 200 миңдей сөз жыйнап берип кеткен Владимир Иванович экөөнөн башка эч ким түшүнбөгөн терминдерин менин кыргыздын жалпак тилине сала коюп оңдоп жибермей, ээн баштыгым акыры кере аяк Үсөндүн кежигесин катуу тырыштырды. Үсөке, биз таябасаң дагы алайкуу менен ат башылык окурмандарды аясаң болбойбу деп тамашалаганымда ого бетер кыжыры келип, Кудай урган киши экенсиң. Мени базардагы бабалардын деңгээлине түшкүң келип жатабы деп буркан шаркан түшүп кетчү. Чынында эле Үсөндүн жалаң саясий терминдерден жылдыз топчу тагынып, академиялык тил менен шырылган, өзөгүн акта илимий ой туундулар менен көктөлгөн макалаларын ошол кезде Мерседести көргөндө Москвичтин дөңгөлөгүнүн жели бышылдап үркүп жоголгон мен сыяктуу окурмандардын мээсине жеткирүү тирүүнүн тозогу болсо, Кочкорго Мерседес менен бараткан Үсөндү Москвичке олтургузам деп азап тарткандан дашкан тозок эле. Кекиртегине бычак такасаң да өз оюн, өз принцибин бербеген Үсөн ар бир макаласы чыккан сайын биз менен тытышканын токтотпой койду. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.